Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Биз бул жолку чыгарылышыбызда Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Ылайтала айыл аймагынын Буйга айылына келип отурабыз. Азыр мына ушул жерден Буйга кирип барат экен. Сиздерге ошол Буйга айылын бир күндүк жашоосун чагылдырып беребиз. Бизден алыстамай жок. Анан айылда жашоо кандай? Айылда жашоо мына өзүңөр күбө болуп отурасыңар. Биз Буйганын ушу башка айылында турабыз. Буйга бир Кудай берген. Мына кайсы убакта келсең, быйыл дагы сал ысык болуп, эрте саргарып чөкүнөт. Сентябрь, октябрга дейин ушундай жаратылыш өзү кооздугун кетирбейт да. Дайым ушундай көк болуп турат. Жаратылышыңыздар аябай кооз экен, а? Жаратылышыбыз ушундай кооз. Жашообуз деле Кудайга шүгүр. Эгемендүүлүк берилгенден бери аябай өзгөрүүлөр болду. Мына Буйга деп айтып калган себеби илгери ата-энелерибиз, аксакалдарыбыз айтат эле баларыбыз. Буйга бул буйрат жер. Буйга берекесин төккөн жер. Буйга майлуу сүттүү жер. Буйга ак жолтой жер. Буйгада оокат кыла албаган адам иш жака барып оокат кыла албайт дейт эле. Ошо аксакалдардын айткан укканбыз да. Мына ошо 60-жылдан берки немелерди мен Кудайга шүгүр жакшы эле билип калдым. Илгертен акылдуу насаатчы аксакалдарыбыз көп өткөн. Мисалы байларыбыз өткөн. Эмгекчил мына партиянын заманында эл башкарган аксакалдарыбыз өткөн. Алардын бири мына ушу Керимберди деген абабыз өткөн экен. Ушу багы орустар келе неме кыта баштаганда ошондо эл үчүн ушундай бир немелерди жасап, мына жерге мечит урган экен. Ушу элибиз сабаттуу болсун, билим алса экен деп. Акындарыбыздан мына жерде Тургунбай Эргешев деген мына жерде төрөлгөн, мына үйдө. Мына теректер тосуп турат, ушу жерден чыккан акыныбыз ол. Ана немеде 2090-жылдары бир жаманчылык болуп кетти эле. Аны да жеңдик. Мына көчкү көчтү, көпүрөлөрүбүз дагылды, жолубузду бузуп кетти. Ошонун баарын жеңип, мына ушу жерде азыр жакшынакай өкмөтүбүз көпүрөлөрдү салып берди. Жакшынакай жолубузду оңдоп атат. Эми да оңдой турган жерлери бар. Өкмөт көңүл бурар жакшы чектинен оңдоп келатат. Ооба, бул айыл жанагы аймак-аймакка болуп бөлүнөт экен да? Ооба, Буйганын ичинде. Бешкемпир деп кызыктай аттуу окуп калдым. Бешкемпир деген эми биздин угушубузча ушу мына жерде эл жок болгон экен. Эл жашап, эл баягы отурукташтыруу мезгилинде ар жерден көчүрүп келген эл, ошол жерге жайгашкан. Ошол бул жерде эл жашабаган мезгилде ошо ылдый бир көлүн көчүрүп барып келе айтып, анан ушу баягы караңгы кирип кетип, карулуу жол таппай калыптыр. Анан аны жерде Карагат таш деген ташыбыз бар. Ошонун түбүнө коргулап отурган бойдон ошол жерде тоңуп калышкан экен. Ошондой кемпирлер. Ошонун атынан коюлуп калган Бешкемпир. Анан мындан ылдый жагыбызда Ак Күнгөй деген жер бар. Мына күнгөйдүн баш үстү көрүнүп турат. Кыштын күнү баягы копосу жапырылып, анда чогоргон эмес, мал аз, копо жапырылып, мында аппак болуп турчу экен да, кыштата. Ошодон Ак Күнгөй болуп калган экен. А жерде дагы ошо баксак деле эгилбей, эң айылдын кире беришинде Жумабайдын оолусу деп коебуз. Ошо жерде Жумабай деген абабыз Анжижандан көчөт алып келип, өрүк көчөт, алма көчөттөрдү алып келип ошо жерде өздөштүрүп бак тиккен экен. Ошонун атынан Жумабайдын оолусу деп калган. Анан Арал дегенибиз, Арал ушу жалпы Буйганын немеси. Борбору да. Адан нары барсак Алча биринчи айылга. А жерде эми дагы мындай Алча Токой биягында азыр силер көрбөй келдиңер, бурулуп карасаңар, акыйкат Алча дей турган жер да. Ушу Алча мөмөсү, алма бактары, арча немелер кеңири жер. Ошодон Алча деп койгон. Жалпы Буйга. Анан аба бунабы Сыйдаң ташты дагы бир атап бир окуясы бар дейт го. Бул Сыйма ташты Ауыл Мейиз деп коебуз. Ауыл Мейиз. Ауылы эркектин аты, Мейизи кыздын аты. Ошол анау таштан нар жагы мынандай кыракка кеткен, нары Капкан таш деген жайлоого туташып кетти. Куду ушундай белде түз кели ушуга келет. Ушуга келет, анан ал ауыл деген бир айтышы карыган чал экен деп айтышат, бир айтышы жаш жигит деп айтышат.
Анан ошол карыган чийгиче, ушу карыган чал алгана калганда ушу чалга тийгиче ушудан өлгөнүм жакшы да, ошо капкан таш жайлоодун кыраңы менен чаап туруп келип ушудан кирип кеткен экен. Мейиз кирип кетип атпайбы? Мейизден калыкча мен ам өлгөнүм жакшы деп ауыл кирип кеткен экен, боюн таштаган ушул таштан. Ушундай деп айтышат эле. Алар эми бул айылдын санжырасына токтолуп кетпейсиздерби? Бул айыл деле жалпы буйга боюнча таздар урусуна кошулабыз. Адигенеден тараган 5 топ желдең 4 топ калматай деп турат. 5 топ желдеңдер ала көпчүлүгү ана Түзбелде, Курушапта, Жипромдо. Биз Калматайга ошол неменин эле балдарыбыз. Калматай 4 топ калматайбыз. Бир тобубуз ана Ульянтта, бир тобубуз Ажикеде, бирибиз бу жерде ушундай жайгашып калганбыз да. Кышындасы гана узагыраак кыш болот Алтай. Башка мезгилде ушундай эле жакшы погодабыз жакшы. Кымызды ичип эле жатышат элдин баары. Тиргап эле дон жайлоодо тоонун башында эле. Анан чоборуп атабыз, азыр чөптүн сезону болуп калды. Бала чака чоборуп атат аксакалдар үйдөбүз катыктасып. Айылда баягы аксакалдардын жаштарга акыл насаат деген бар эмеспи? Баягы ыксыз чыгым, мына ошол жаатындагы бир иш-аракеттер кандай кетип атат сиздерде? Аябай эле туура болуп атат. Ушу чыгым көпчү ыксыз чыгымга неметпей экономический жашагыла деп президентибиздин указдары чыкты. Айыл аксакалдар айтып атабыз, акимчиликтен айтып атат, айыл баштарыбыз айтып атат. Эми баягы эл деген эл экен. Кээде нормальный эле өтөт ушундай немелер. Кээде сал ашыкча болуп кетет. Анан менин эле бир оюм бар азыр. Ушу мына азыркы мезгилде жанагы жолугушуу дегендер өтө эле ашыкча болуп кетип атат. Ушу жолугушууну бир мындай тартипке келтирип, мындай чектөө менен чеги менен эле өткөрүлсө. Анан эгер эле ашып кетип атса, мына бул мисалы бейбечерелер бар, майыптар бар, үй жайсыздар бар. Ошондойлорго жардам берип, бирине үй салып берсе, бирине бир дагы бир башка неме көрүп берсе, ушундай немелерди көтөрсө, ушу азыркы жанагы жолугушуу деп эле кыйкырып аткан немелер. Мен ушундай эле оюм айтат элем. Оюм ушундай мен. Мал өндүрүшүм таза да эми бу жерден жайлоодан эме таза ушул мал багып, мал эт экспорт болот деп ушул базар кылып барып сатабыз. Анан ал таза эт менен камсыз кылат да кыскасы. Буйга да ушул жол маселесине көңүл буруп биздин Бешкемпирге чейин депке ошо дебуга киргизип берсе, кышын оор, кар калың жаайт. Ошондо дептен бир кайрылып бирден тазалап берип ошол эметип турса, көңүл буруп койсо бизге ошол эле биринчи жол маселесине. Бир аз жолуңуздар начар экен да. Ошо жолубуз начар. Ошону бир депке киргизип берсе, жогу жактагылар ушул көңүлүнө калып берсе, биз ыраазы эле, биз жерде башка проблема деле жок. Шүгүр жакшы иштеп атат, биз өкмөткө ыраазы, эми жылыш бар. Жок эмес, жакшы. Ушул заман куткулсун эми. Бар болуңуздар эми. Рахмат, куш келипсиздер. Буйга айылына. Айылды кыдырып чыгалы. Ооба, айылды кыдырып, көргүлө. Будан өз көзүңөр менен көргөнгө жетпейт. Bizde çöp jinasak bolboyt. Mal çarba menен тиргилик кылабыз. Эл журтубуз şu çöp сезон башталды, азыр тынч уктаган адам жок бизде. Тиргелик чекелерин тердеп түшүп иштеп атышат. Анан мына Кудайга шүгүр, бу эл бизде çöp жакшы мынандай. Кудайдын бергени ошол жаган жакшы жаап ушул көргөргө караганда түзүк. Түшүм жакшы балдар. Бу тойтtu сатасыздарбы? Yok, эми биз сатпайбыз. Эми бул тоолуу жер болгон менен бизде малды көбүрөөк кармайбыз балдарым. Сатсак жетпей калбайбы? Биз наоборот чөлдөн жетпей калса чөлдөн чогуп келебиз. Мына кара суудан өзгөндөн дегендей. Ташкы тараптар камсыз кылат бизди. Эми ташта болгон ами жакшы экен балдар чөп. Элде болсун деген ошол да. Баягы элди түлкү ач калбайт дегендей балдар элде болсун. Ошентип тиргилекке да ушинтип атабыз, бала чака менен чобары балдар. Бай илгеркинде чапкылар жок болуп кетиптирабы, а? Эми ол чапкы деле азыраак бар. Эми азыр баягы заман талабына ылайык эле азыр жанагы
benzin menen işlegen çapka ösüp ketişti. Жеңил болот экен. Эми бир кыйла жеңил экен да баа техниканын жетишкендиги ошол да. Чапкага караганда кыйла жеңил экен. Мурун 30 сотук чапсасы балдар бир күндө 50-60 сотук чаап коет экен ал менен. Өтө жакшы буюм болот экен. Ошондой балдар. Ушинтип тирилик кылып Жумушту жеңилдетип. Жумушту жеңилдетип атат. Жакшы ошондой техникалар чыгып калыптыр. Burun çapkı bilen çağıyla kıynalıp atçı elek. Hem hazır buna dağı teknikalar gelip atat. Kasilkesi gelip atat. Tür moşu var eken. Жақсы önükкен zaman. Uşu zaman kutbozum oldar. Az buйық айылында şu той жино учур экен. Иш аябай кызуу. Үйдө эч ким жатпай бардыгы талада. Азыр бул беттерин бүт бардыгы ушу чоорунду жерлер экен. Ушу элдер чөптөрдү оруп, мондай көк-көгүндө эле эртелетип чогултуп алышат экен. Себеби баягы жейиштүү болот экен малгачы. Ошого көп кургатып, кагыратып, чөптүн маңызын кетирбестен ушу эртелетип жыйнап экен. Мен дагы бир аз жардам берип коеюн деп талада иш кылып жүрөм антип. Коо жаратылыштын койнунда иштегенде эле өзүнчө бир керемет да. Жыргал. Деп чөптөрдү жыйнап айылдын жашоосу кандай керемет, а? Бул тоол аймакта деле бул техникалар жетип келиптир да, тууган. Азыр ушул жетип келип азыр кыйла жеңил болуп калды бизде мурда. Чалгы менен чапчы элек. Чалгы менен. Баягы чалгы менен. Маңдайдан тер агып. Кыйналып. Азыр ушу жакшы болуп калды. Тоол аймактарга келип. Бир күндө канча аянтты чаап коюп атасыңар? Эми чөпкө карайт да бул. Койураак, жанагындай неме болсо, бедеседе болсо азыраак чабат. Анан мындай суйгураак кара чөп болсо бир адам бир 50 сотик чаап коет да. Бир күндө ба? Бир күндө. Момен бат болот окшойт, а? Бат болот ушу. Жакшы экен, биз деле бир 2 жылдан бери чаап атабыз. Ушуну менен. Аз бүтөлөп чыгып алдык аз элдер. Чөп жакшы болот экен, а бул жакта? Аябай. Кою. Аябай жакшы болду быйыл. Оларды окшоштурсуңар, а? Же бул атайын барбы бул? Же өзүңөр жасап алгансыңар? Жок, мына неме менен келет да, аппарат менен, мотор менен кошо келет. Ошо менен чаап атабыз. Жакшы экен да? Жан башты кыйла сактайт экен мына оортпай. Кытайлардын чыгарганы да. Şu Kıtaylar Kırgızlarga эле арнап чыгарып атат да. Кытайлар өзү таң калбаса керек буну чыгарып алып. Буну баягындай газон, пазон органга чыгарат экен да. Эми биз кектирлеп Чөпкө иштетип. бедеседе мындай кара чөпкө иштетип атабыз. Ыңгайлуу турбайбы бул? Абдан эле ыңгайлуу экен. Канча салмагы канча чыгат? Салмагы бир 5 килограмм чыгып калат го дейм. 5, а? 5 килограмм чыгып калат. Кээбиркиси жеңилирээк, мыналар жеңилирээк. Bundan puluna жараша. Булар кымбатыраак. Ак шекедеги оруураак көрүнөт да, чоңураак. Жок, жеңилирээк алар. Алар жеңилби? Алар кымбатыраак, мыналар арзаныраактар сал оруураак болот экен. Быйыл алдым эле. Арзаны оруу болот экен. Арзаны оруу болот экен. Бирок оборот күчтүүрөөк болот. Ошентип чаап атабыз эми. Чыгарып. Канча бүгүн бүтүп каласыңарбы? Бүгүн бүтүп калабыз го эми. Жакшы иштесек. Анан сал күн жабай турса эле, күн жабай турса, Кудай кааласа күн ачык болуп турса. Ушу
бензинди түгөнгөндө же кичине неме алганда дем алат экенсиңер да. Ошо бензин түгөнгөндө Дем алат. 1 саатта бир дем алып турабыз буларды. Ысып кеткенде майлап, бензинин куюп, майлап сайлап. Бул бир толтурулганы канчага жетет? Бул эми бир толтурганы билбейм, билбей эле чабып атабыз го канча жетет. Түгөнгөндө эле коюп. Түгөнгөндө куябыз. Эсептебей эле, Эсептебей эле. 20-40 литр әкеліп қоябыз бензин. Түгөнгөндө кайра келип эле канча кеткенин деле билбейбиз. Куюп эле иштетип атабыз. бирок экономичный, үнөмдүү. Жакшы. Азыр ошо бүт эле чапкы чаппай калбады, бүт ушуга өтүп кетип. Била жеңил болуп калды. Макул, азаматсыңар ишкерге ийгилик. Маанизер сиздерге. Катырып атсыңар. Жолдо баратын көрүп, таанышып өтүп кетейин деп. Желеңиз бул жакта экен да? Желеңиз ушул жакта. 5 саам бар. 5-өө? 5-өө. Бир күндө канча жол сайсыз? Бир күндө чөп пишелекте 10 сайт эле, 10. Азыр эми чөп катып калды, 5-6 саалып атат. Эми саап көрсөтүп бериңиз эми. Көргөзүп берейин, желеге айдап сасам, же мына жерден сасам неме түреттейм. Халатта келбей келдим мен. Азыр карап турабыз. Энекебиз азыр бээ саап, кымызды кантип бышырат. Бул жакта жеңекебиз өзү дагы кармап берет экен. Коркпосунан эле. Жайлоонун балдары ушундай тең болот, Кулун салып берет экен. Оң сарашка. Көгөн бар турбайбы? Сен канчада окуйсуң? 3-тү бүтүп 4-кө көчтүм. 4-кө көчтүң. Азыр каникулда, Ооба. Жайлоодо. Энеңе жардам берип атат экенсиң да. Ооба. Тарт улум. Алын жетеби? Ийет. Тартышып коеюнбу? Өзүм тарта алам. Өзүң тарта аласыңбы? Тартчы гана. Азамат. Оң. Оң. Süt беріп атасың қолындарыңа? Süt беріп алам. Шакардан салып, тұр süттен берсең ішіп алышат. Көнгөндөн кийин кичине бир чөмүчтөн суу кош. Суу кошсам? Ошондой болуп. Ана челек менен суудан салгын. Тарт мынаны. Bismillahirrahmanirrahim деп мынау бени саап келдик, бени сүтү чыпкалап. Муну кечкурун 200дөн ашык, ар бири 200дөн пишишат. Мындай кылып туруп, мынакей. Мындай түшпөйбү? Мынаны коё турайын, муздаганда коябыз. Ысыкта ачуу болуп калат. Буга күч кубат керек экен да. Ооба. Буга ушундай көп пишүү болсо кымыз жакшы болот. Азыр эми буйганын кымызы биринчи орунда турабы? Ошентип атат, чаначты 2 күндө бирден иштап туруш керек. Эчкинин терисинен жасалат чанач. Туз-пуз жолобош керек буга. Уйдун сүтүн кошпош керек.
Kээ биркилер уйдун сүтүн кошуп коюп шириндеп иче беришет. Кымыз өзү ачуу болот да, ысыкта сүтү муздатып куйса, көрөнгөнү аз койсо, кымыз жакшы болот. Мына бул чанач, табылгы, же арча тапканыбызга ушундай ыштайбыз. Бул эчкинин терисинен жасалат. Ийленип, туз-пуз жолотпой, күздүн күнкүсү семиз болуп, чалаш калың болот. Жайкысы сәл жукараак болуп калат. Ошондо күздүн күнкү семизиндеки союп ошондо дарайлайбыз. Анан ошо балдар ийлейт. Талку деп мындай кыргызча баягы арчадан жасалган эме менен ийлейбиз. Мына арчабы же бул арча. Арча баланын колу тийбей чөп башталып калып, табыл калып бергенге неме болбой, кичине арчанын немеси бар эле ошону ыштап атышат ушундай кылып. Ушинтип ышта деп. Арчага ыштаганда жакшы болобу эне? Арчаныкы жакшы болот, табылгыныкы да жакшы болот. Экөөнүкү. Анан карагайдын тоорчагына да ышташат. Ошондой неме менен. Канча убакыт эми ушинтип түттөп ыштап турасыздар? Бул кечке турө берет. Кечке турө берет. Ышы жакшы кирет да. Кургак болсо ыш жакшы кирет. Суу болсо кирбей калат. Неме болот. Мынандай 3 же 4 болуш керек ошону алмаштырып турасың. Анан кийин жакшы болот. Мынандай алып туруп салып коебуз мынакей астынан. Ой, кармап кой ошо ягын балам. Мынандай алып туруп. Бул астында очок экен да? Ооба, очок. Мындай алып салып коебуз дагы. Муну мынтип коебуз мынакей. Антпесе күйүп кетет. Күйүп кетет дең? Күйүп кеткенде мынандай тырышып калат да, неметип. Азыр бул ушталып бүтөйүн деп эле калыптыр да? Бүтөйүн деп калыптыр. Неметип. Да кечке турсун. Кечке турса анан кийин ышы жакшы болот, сонун болуп. Жайлоодо жашоо керемет дегене. Керемет эми. Жайлоо жакшы, күн жаабаса. Күн жааса жидемиш болуп калабыз кыйла. Суунун боюнда дең. Суунун бою бул шор суу да. Туздуу суу. Ичкенге ана жерден алабыз. Буйга айылы жаратылышы кооз аймакта орун алган. Айылда заманбап орто мектеп, бала бакча, китепкана, маданият үйү жана ФАП бар. Айылдыктардын сыймыктанганы айылды электр энергиясы менен камсыздалган чакан кеси бар. Эл этели негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. Айрымдары картошка айдап, жашылча жер жемиштерди эгип, дыйканчылык менен да алек болушат. Ишкерчилер Буйга айылына негизинен Буйга айылы Ылайтала айыл өкмөтүнө караштуу калктын саны 2147, 385 кожолугубуз бар. Элибиз негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. Бүгүнкү күндө ушул туризмди өнүктүрүү боюнча кымыз, Буйганын кымызы дагы жакшы чыгып атат. Ушуларды өнүктүрүп жакшы жашообуз жакшы. Эң эле көйгөйлүү жерибиз жол. Мына бул Шалмадан Буйгага 14 километр. Ошонун 10 километри Девунун составына кирген дагы 4 километр. Халктын көп саны Девунун составына кирбей калып, жолду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Көйгөйлүү жерибизде жол, калганы баардыгы жакшы. Атыргүл эже, мына бул туристтерди кабыл алып, бул туристтик сезонго аябагандай сонун кылып боз үйлөрдү тийип коюпсуз. Бул канча жылдан бери ачып мынтип иштетип атасыздар анан? Биздин ачылганыбызга 5 жыл болуп калды. 5 жылдан бери сырттан арабтар келип атат, чет мамлекеттен кытайлыктар келди, Россиядан келишти, анан өзүбүздүн Кыргызстан, Оштон жакшы 5 жылдан бери реклама жакшы эле кеткен, иш болуп атат. Кудайга шүгүр. Бул ички туризм кандай болуп атат? Ички биздин өзүбүздүн жарандары. Бизде жарандар жакшы, мындай сезонунда эле бизде иш болот. Анан бизде суубуз таза экен, абабыз таза экен, ошо жакшы баалап кетип атышат ушул жагын. Анан балык бар бизде. Келген киши кара жакшы аягы. Бул жерде балыктын жанагы форель деген түрүн өстүрүп берсеңиздер керек, беширип. Форель таза, форель өзүбүздөн чыгат. Каймак, кымыз, куймак, чабаты, ошондой тамактар менен камсыз кылабыз келген кишилерди. Ошондо бүт эле кыргыздын улуттук даамдарын тартуулайт экенсиздер да. Ооба,
ошондой баардыгы бар. Колго чапкан нандардан бери, казанга чапкан нандардан бери баардыгы. Өпкө, быжы бар жогу жасалат ушул жерден заказ бергендерге. Өзүңүз жасап бересизби аны? Ооба, поварым бар. Поварым экөөбүз заказды алып, анан жасап беребиз. Элдин талабы жакшы, эл ыраазы, бар жогу келип ыраазычылык айтып кетип атат. Тамак-аштарды даярдап. Быйыл кандай болду эске? Быйыл туристтердин агымы кандай? Быйыл жылдан жылга жакшы. Биринчи ачылып, экинчи жылдары реклама болуп кеткен болсо, быйыл 4-5 жылга кеткан үчүн киши аябай жакшы. Алга кетип атат, Кудай кааласа. Эс алуучулардын саны көп тең. Көп. Анан ночевка деген алыстан келгендер. Түнөп да калышабы? Түнөп да калышат. Жатып эс алып кеткендер көп. Кудайга шүгүр эми ушунчасына. Могу айланандагы бактарак тигип көртөндүрүп жашылдандырган окшойсуздар, Ооба, биз атайын буну пландап жасаганбыз. Себеби багдарак болбосо салкын болбойт биринчиден. Анан абасы таза, суубуз таза болгон үчүн жашылдануу ушул багдаракта керек экен. Атайын биз кол менен отургузуп жасаганбыз буларды. Сон, урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушу Буйга айылынын ушу суунун жээгинде аябагында эс алуу жайда атыруу элежген эс алуу жайына келип, таң калдым. Бул жакта эс алуучулар да бар экен. Бали эчке мынандай ушул кыргыздын жанагы көчмөн калктын боз үйүн тигип атайын. Улуттук таамдарды дайындап, анан кийин алыстан келген туристтерге биздин улуттук баалуулуктарыбызды көрсөтүп жайылып жүрөт экенсиздер. Бали. Рахмат, силерге да куш келипсиңер. Келип турлар. Азыр Буйга айылындагы ушул балчын мындай коросуна кирип баратабыз. Корку сезим бар. Себеби бул жерде жаштар аябай жайгашыптыр. Анан азыр балды сүзүп аткан мезгил экен. Ары аябагандай ызычуу бу жердечи. Байке, кайсы жака? Ого, чакпаса эле болгону. Арлар жоошады, чаккан арлар. Илгерки арлар чагат эле, азыркы арлар өтө эле мындай чаканага ар эмес да. Азыркы арлар анча чакпайбы? Анда чакпайт азыркы арлар. Бүтөн баягы Европадан уруктар алып келип атабыз. Ошол Украинадан келип атат. Ошол уруктарды пайдаланып мурдагы арларды жок кылдык. Ошого мына арлар азыр иштеши да жакшы, түшүмдүү, анан жоош дагы. Ошо азыркы арлар ошол азыркычы. Азыр ары ошо балды сүзүү деп коебу буну? Балды сүзүү мезгили азыр. Түшүм жыйнап атабыз да. Биринчи жолу көрүп атышым жанынанчы. Анан жылда баары эми 1 жыл ушул арны карап анан 1 айдын ичинде ушундай мээнетибизди кайтарып алабыз да, сүзүп, балыбызды өндүрүп, ушу элди бал менен камсыз кылып, бир эле өзүбүз Кыргызстанды эмес, эми Россияга жумшайбыз. Башка мына өлкөлөргө чыгарып, ошо элди балы таза болот да. Сөзсүз, биздин өзүбүздүн балыбыз таза өндүрүлөт, эч нерсе кошулбайт. Анан биздин климат мындай. Көрдүңөр, бүт мына гүлдөр азыр гүлдөгөн аябай зор мезгили. Ушул таза сел, бул эчтеке кошулган эмес биздин нерсечи. Кара баят. Мына азыр биз мынаны тазалап, түшүм жыйноо мезгилибиз болот да азыр. Алысыраак туруп туралыбы же? Аны өтүп кетебеле, эч жагат болот, мындай неме эмес. Быйыл эмнегедир жыл жакшыбы, арлардын иштеши аябай жакшы болду да быйылкы жылкыга каршы. Ошого эрте тартып атат окшойт менимче. Жок, жыл мезгил ушул эле мезгилде туш келет. Ушул мезгилде туш келет. Элдер кел. Мына ушул биздин биздин бул турган участкабызды ушул мына Каракылжа районунун Буйга айылынын Лесхоз деген участкасы. Арларды күйүп алат экенсиздер бул жакта. Түшүрүп анан тазалап барбасак.
ушундай кылып мээнет кылып асел жыйнайбыз. Биздики. Бул арынын пародасы карника мыналчы. Иштеши мындай кылып жакшы иштейт да. Насип кылса быйыл жакшы эле. Канча тонна бал алам деген ойдо турасыз эми? Где-то бир 4 тоннага чейин ушу алам деген оюм бар. 4 тонна? 4 тонна алсам деген оюм бар. Жылдын аягына чейинби же бир немеде? Жок, бир немени ала албайсыз эми. 2 тартымда ошого барабыз да. 2 тартым кылганыбызда. Эми жылда ар түрлүү болуп калат. Жыл жакшы болуп калган болсо, асел жакшы алабыз. Жыл болбой калган жылдар болбой эми калат. Кээ бир жылдары погодага карайт да булчу. Погода жакшы болсо, сууга эмес, жамгырлуу жыл болуп калат кээ жылдары курукчулук жыл болуп калат. Ошондон да зависит кылат да, погодадан аябай көп неме кылат бул. Көз каранды. Өтө курукчулук болсо да болбой калат экен да. Өтө курукчулук болсо да жерлердин баары чөптү кууратып ийет. Анан ошого асел ала албай калабыз да. Анан погода аябай жакшы болуп калса, түшүм мол эле болот. Арындык эми ар кармаганга көп жыл болду. 94-жылдан бери кармайм да арынычы. Анан ушу бала чаканы ушу менен багып, ушу менен ушу тиргиликти өткөрүп келебиз. Бала чакалардын баары ушу үй-пүйдө ушу ар менен эле салып эл катары тиргилип. Чет жака кетпестен эле деңиз, Чет жака барбадым. Кыргызстанга чыккан жокпуз. Жакшы. Бул электрический медонка. Мурункулар кол менен болгон, а? Кол менен дагы тартылат, анан бул кара жумушту жеңилдетиш үчүн ошондой электрондук неме менен иштелген неме да. Бул өзү урап, өзү тартып, алмаштырып кыйла жеңилдик болуп калган үчүн тартыш. Анан кол менен тартылгандар бар, кол менен тартылгандар мыналар да. Мурункулар, а? Мурункулар. Булар эми сайыз мезгилинде чыгып калган экен, качествосы жакшы да булардын. Анан мындай батка андай болуп калат ошондой нерсеге, ошон үчүн кол менен тартабыз анан. Анасынан ошо электрический иштетебиз. Анан сел ушундай жерден тартылат. Мени кылабыз кичине, анан ошо ыратын көрөбүз да. Жеңем жардам берип турбайбы? Буяк менин чоң абжем. Абжеңиз. Жанагы бүт туугандарым бар. Карындашым менден кийинки карындашым, менден чоң эжем. Булар Россиядан келди. Мына кызым дагы ошо Россиядан окусын, кече дипломун алып, кече мурдагы учуп келди. Булар Казандан окуп келди. Анан эжем мектепте Кара Сууда ушул бир мектептин директору өзү. Анан ушу келип, кам кыйналбасын деп ушуну сүзүшүп коеюн деп, ошо келип азыр жардам берип, карындашым Атай Москвадан келип. Жылда баягы туугандар түшүм майрамда ушул мезгил топтолобуз да. Бүт туугандар топтолуп, күйөө балдарыбыз, карындаштарыбыз бар топтолуп, өзүбүзчө эс алып түшүм майрам кылабыз да. Бал майрам болот экен. Бал майрам өткөрөбүз жылда ошондой. Ошол бизде. Бул балды чыпкалап атабыз да. Баягы сүзүлгөндө мындай неме болуп калат да. Арын немелер аралашып калат. Ушунан баягы тазалаш үчүн ушундай тордон өткөрүп жиберебиз. Анан кийин дагы өткөн таза балдан анан идишке куябыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, буйга айылына болгон бир күндүк сапарыбыз ушуну менен соңуна чыгып турат. Чындыгында жаратылышы кооз, өзгөчө жайда орун алган буйга айылынын бир күндүк жашоосу мына ушундай. Албетте, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман калыңыздар.